2026 жылдын башынан бүгүнкү күнгө чейин мамлекеттик камсыздандыруу уюму 805 жаранга жалпы 105 миллион сом өлчөмүндө камсыздандыруу төлөмдөрүн жүргүздү. Анын ичинен 77 миллион сому ОСАГО жана Каска полистери болсо, ал эми 20 миллион сому турак жайды милдеттүү камсыздандыруу боюнча, калган суммасы камсыздандыруунун башка түрлөрүнө төлөнгөн. Бүгүн 34 жараныбызга төлөмдөр төлөнөт. Жалпы суммасы 3 миллион сомдон ашык. Анын ичинен 32 жараныбыз ОСАГО полиси боюнча кенемтелерин алышат. Дагы 2 жараныбыз ушул турак жай өрттөнүп кеткендиктен ошол төлөмдөрдү алышат. Жалпы ушул жыл башынан бери биздин уюм 105 миллион сомдон ашык төлөмдөрдү төлөп берди. Былтыркы жыл менен салыштырып кеткенде былтыр 140 миллион сомдон ашык төлөм төлөнсө, азыркы учурда ушу 3,5 айдын ичинде 105 миллион сом төлөндү. Ал эми бүгүн Бишкек шаарынын Октябрь райондук администрациясында мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан жарандарга төлөмдөрдү тапшыруу иш-чарасы өткөрүлдү. Страховать наше имущество. Это для кого? Это для нас. Вот в жизни бывают разные ситуации. Иш-чаранын алкагында ОСАГО боюнча жана турак жайы өрттөн жабыркаган жарандарга компенсациялар берилди. Алардын бири Орто Сай айылынын тургуну Жиздөгүл Ажыбаева өтүүчү жылдын 19 мартында үй алып, тилекке каршы 21 март күнү үйү өрттөнүп кеткен. Анын жаңы алган үйү камсыздандырылгандыктан бүгүн аталган уюм тарабынан 700 миң сомдон ашуун кенемте төлөнүп берилди. Ормокоева 24-үйдү 10 мартта алганбыз. Анан 19-unda оформление кылганбыз. 21-inde күйүп кетти. Эмне болуп күйүп кетти? Замкание экен тиги эмеден, крышадан берипчи. Анан ите жаман болосуң дейм, жаңы эле там алып атсаң күйүп кеткенинчи. Анан эмне кыларсыз билбейм, ал өсү стенасын тургузуп берип атат. Алат эле өсүнөн бизден күнөө кетти. Анан ал страховайнан ал мурун жасап коюптур. Самат деген балачы. Анан мен уже бияка оформление болгондо МЧСке бардык. Барсак справка жазып берди. Анан чоң рахмат, мурунки камсыздандырууну биринчи жолу алып атам жашоомдо. Анан мына ушу суммага берип атат. Шаар тургуну Жаныбек Зиядинов мындан 3 жума мурун Бишкек шаарында жол кырсыгына кабылган. Ал өз жолунда бара жатканын, капталдан чыга калган унаа аны сүзүп алган. Кырсык жеринде такталып, бүгүн ага 124 миң сомдун сертификаты тапшырылды. Кырсык болсо немеде болгон, айни шоторусу элиде. Күнөөлүү адам урган жерде сразу эле мойнуна алган. Ошол жерден анан кийин ГАИ чакырганбыз, ГАИ чакырып өттүрөлүп. Эми вот эта вся процедура прошла, после этого вот неме ОСАГОга бардык, и вот буквально 3 недели прошло, и вот получаем сертификат. В принципе, очень, мындай айтсам, выгодно, удобно. ОСАГО бул автотранспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу. Бул полисти алган жарандар жол кырсыгы болгон учурда чыгымдарын жабуу үчүн мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан 150 миң сомго чейин кенемте төлөнүп берилет. Айгерим Дүйшөбаева, Ринат Эрмеков, Эркин Тоо мамлекеттик расмий гезитинин YouTube каналы, Бишкек шаары.